Жүрөгүмдө Кыргызстан. Жүрөгүмдө нарын. Жүрөгүмдө Кыргызстан. Интернет баракчаларда кичинекей кыздын сабак окуу үчүн же китеби, же телефону жок экенин айтып ыйлаган видеосу тарады. Ошондой эле жеткинчек кыз шайлоодо жарандарды добуш сатпоого чакырып, келечекти ойлоого үндөгөн. Булак маалымат KG. Сиздербу урматтуу ата-апалар жана шайлоочулар. Мына эртең шайлоо болот. Силерден сурадан биздин өзүңөрдүн келечегиңерди ойлосоңор дагы биздикин ойлоп койгулачы. Окуучу десек китеп жок, же телефон жок. Кыргызстанды сатпагыла жана сатылбагыла. Кызыл Кыя шаарында тоо адамды сүзүп жаткан кичи автобустун айдоочусу кармалай элек. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы элдик медиага билдирди. Маалым болгондой, Үрөйдө учурган окуя 25 сентябрь күнү саат 20:00 чамасында Кызыл Кыя шаарынын Масалиев көчөсүндө болгон. Анда Кадамжай районунун 28 жаштагы тургунун жашыл түстөгү Mercedes-Benz Sprinter 08 KG 861 AAN мамлекеттик номерлуу унаа койдуруп кетип, окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Бул факты ээн баштык беренелер менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Азыркы күндө автоунаанын ээси аныкталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок айдоочу карматпай качып жүрөт. Ал эми окуя болгон жерден 28 жаштагы жаран денесинен жараат алып, жергиликтүү аймактык ооруканага түшкөн. Ал Кадамжай районунун 1992-жылы туулган жаран экендиги аныкталды. Ага карата тийиштүү экспертизалар дайындалды. Жабырлануучу мас абалда болгон. Булак элдик медиа. Ысык Көл облусунун Ысык Көл районундагы Бактуу Долоноту айылында 12 жаштагы бала тракторду башкарып жүрөт. Ага чөп чогулткучта чиркелгенин видеодон көрүүгө болот. Жергиликтүү тургундун айтымында иштеп жаткан бала ошол айылда жашайт. Анын жанындагы кичинекей баланын колунда жаш бала да отурат. Видеонун автору Ысык Көлдө ушинтип жашайбыз. Бала 12 жашта иштеп жатышат деди. Булак Баракелди. Твиттер социалдык тармагында Ош шаарында тартылган сүрөт популярдуулукка ээ болууда. Сүрөттө эстеликке дөңгөлөктүн желими илинип турганы көрсөтүлгөн. Кыязы муну вандалдар жасашкан. Ушул сыяктуу окуя жакында эле Бишкекте дагы болуп, анда кооперативдин мемориалдык тактасына сүрөт тартып кетишкен. Булак элдик медиа. Жумгал районунун Каракечи капчыгайында көмүр кенине баруучу жаңы жолдун курулушу аяктады. Маалым болгондой, 25 сентябрдан бери унаалар Каракечи дыйкан жолу аркылуу каттап жатат. Жол чарба департаментинин Нарын облусундагы башкармалыгынын башчысы Кубан Токобаевдин айтымында, бул ишке жол жана транспорт министрлиги тарабынан 11 техника тартылып, күчөтүлгөн тартипте ыкчам аракет көрүлгөн. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы билдиргендей, учурда аталган жаңы жолдон күнүгө 100-150 оор жүк тарткан унаалар каттап жатышат. Ошондой эле тиешелүү түзүмдөрдүн техникалары көчкүнүн нугун тазалап, жолду дагы да болсо кеңейтишүүдө. Көмүрдүн 1 тоннасы жеринде 1350 сомдон болууда. Үстүбүздөгү жылдын 14 сентябрында Жумгал районундагы Дыйкан Каракечи унаа жолунун 37 чакырымында көчкү жүрүп, жолду жана Каракечи сайын бөгөп калган. Бул жерге альтернативалуу жол салуу иши колго алынып, көчкү түшкөн жолдун күнгөй тарабында узундугу 3,5 чакырым болгон жол салынды. Булак турмуш KG. Баңгизат менен каршы күрөшүү кызматынын 3 кызматкерин пенсияга узатышты. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чара 25 сентябрда Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыкта болгон.
Анын алкагында Ички иштер министрлиги тарабынан Мамытов Талант Омонович, Дыйканбаев Мирзат Турдубекович жана Айтмамбетов Куштарбек Батырханович көп жылдык ак эмгеги үчүн Кадырман, Ардак медалдары жана Баңгизат менен каршы күрөшүү кызматынын отличниги төш белгиси менен сыйланды. Булак баракелди. Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жарандарга санитардык, эпидемиологиялык эрежелерди сактап, иш алып баруу керектигин эскертишүүдө. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү COVID-19 илдетин алдын алуу жана жайылуусуна жол бербөө максатында Жумгал районунда жайгашкан соода саттык түйүндөрүн, базарларды, тамактануучу жайларды текшерип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле бардык санитардык, эпидемиологиялык эрежелерди сактап, иш алып баруу керектигин эскертишти. Андан тышкары Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Тойчибаев шайлоо тилкелерине бекитилген милиция кызматкерлердин ишин текшерип, инструктаж өттү. Булак турмуш кейжи. 30 сентябрда Жалал Абад шаарында рейд өткөрүлүп, 7 тойканада той өтүп жатканы аныкталды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгы билдирди. Жалал Абад ресторанында 300 адамдык той өтүп жаткан. Комиссия андан тышкары Аура, Достор, Ак Өргө, Тажымахал тойканаларындагы тойлорго күбө болушту. Аталган тойканалардын бардыгынын электр жарыктары өчүрүлдү. Аура ресторанындагы той кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып иш козголду. Калгандарына айыппул салынды. Эрежеге баш ийбей жаткан тойканаларга болгон рейд күчөтүлүп, күн сайын өткөрүлөт. Булак факт кейжи. Бишкектин Дордой клубу футбол боюнча Кыргызстандын Шоро премьер-лигасынын 2020 жылдагы чемпиону болду. Бул тууралуу Кыргызстандын футболдук союзу билдирди. Дордойчулар чемпионаттын бүтөрүнө дагы бир тур калганда 6 упай алдыга озуп, чемпиондукту камсыздады. Башкы машыктыруучу Александр Крестиндин шакирттери бүгүн 1 октябрда мелдештик жарышта 2 сапта келе жаткан Бишкектин Алга клубун утуп алды. Беттеш Кант шаарындагы Центральный стадионунда өтүп, талай эси катары ойногон Алганы Дордой 1-5 эсебинде утту. Муну менен Дордой 3-чү рет удасы менен ал эми тарыхында 12-чи рет чемпион болду. Кыргызстандын чемпиону быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу борборлоштурулган форматта Кант шаарында күөрмансыз өттү. Булак Спутник кейжи. Чүй облусунун Сокулук районундагы Жаңы Жер айыл аймагында бөтөлкөнүн формасындагы таштанды таштоочу урналар орнотулат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга аталган айыл өкмөттөн билдиришти. Маалым болгондой, бул демилге айыл өкмөт тарабынан көтөрүлүп, ишке ашырылып баштады. Азырынча байкоо жүргүзүү үчүн 5 даана урна алынган. Эми дагы буйрутма беребиз. Бөтөлкөнүн формасындагы урналарга жалаң желим таштандылар ташталат деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кейжи.